Ассалаумалейкум туғандар. Қазір Дубайда квартирабыз бүтіп, хозяин постоянно ушып кетеміз. Көчіп отамыз. Просто айтайын деген көчіргенде деле жадайт кезинчи. Ары бери иштердің барын алмайатта. Иштерди бөлүшө албай атып, мына сеники болчу, меники болчу деп. Ардекелерди аласың, ары бери көчөзүнө беспредел бардак. Азынан кейін мен алып келіп. Бек квартирамен договор кылсак, ал дагы, короче, напсиз ойноп кетти. Квартираны арзаныраак берип алды окшойт. Анан биз кире турган болгондон кийин квартираны сатып жибердим болду. Азыр гостиницага барайын десек, бул баары гостиницага батпайт. Беканын кийимдери видеодо да тартып алып. Азыр билбейм, буну кака алып барабыз. Дегере жака бир жака алып барып квартира издеш керек болчу. Биз тиги ишенип отурганбыз го. Просто аны айтайын дегеним, Кыргызстанда биле канча үй жоктор бар убакытта көрүп, действительно баягы квартирадан квартирага көчөт, хозяин чык дейт, жактырбайт, акчасын көтөрүп жиберет. Анан дагы ошону көрүп дейсиң да канча адамдар кыйналып жүрөт. Үй жоктордун баары үйлүү болуп калсын эми, не дейсиң? Көчүш оңой эмес негизичи. Бирок кетейин десең көчкөндө көр дейсиң го, мынакта араб менен посудалардын кимиси кайсы скоротко ким келе, ким кайсын келе талаш болот ал жакта. Тиги келсе дагы разбор болуп беришет. Көчүш оңой эмес да. Көчүш оңой эмес. Ошон үчүн бизде жана баасын көтөрүп жиберет өйдө. Нормально 3-4 айдан кийин тигиндей кылып жиберет, мындай кылып жиберет. Оңой эмес. Квартираны топ жашап тургандар Аллах сабыр берсин. Ар бириңерге Аллах таала үйлүү болгонго насип этсин. Биз да Дубайдан үйлүү болгонго насип этсин иншалла.